Жалал-Абад облусу, Тогуз-Торо району, номер 4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби. Кыргыз тили жана адабияты мугалими Шайыкова Гүлзада Асановна. Кыргыз адабияты 6-класс. Сабактын темасы Жунай Мавлянов Нан аңгемеси. 1-сабак. Сабактын максаты окуучулар Жунай Мавляновдун өмүр жолу жана чыгармачылыгы менен кыскача таанышышат. Нан аңгемесин окушат. Чыгарманын негизги өзөгүн талдашат. Окуучулар чыгарманы угуу жана окуу менен ой жүгүртүүлөрүн өнүктүрөт. Сүйлөө кебин чыгарманы айтып берүү менен байытат. Окуучулар чыгарманы окуп чыгуу менен ата-эне сөзүн ойлоого, урматтоого жана аткарууга үйрөнүшөт. Сабактын тиби жаңы билимди өздөштүрүү. Сабактын ыкмасы аудио уктуруу. Сабактын формасы аралык сабагы. Сабактын жабдылышы телевизор, телефон, ноутбук. Жунай Мавляновдун өмүр жолу жана чыгармачылыгы. Кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген мугалими Мавлянов Жунай 1923-жылы Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Кош Төбө айылында туулган. Ал Жалал-Абад педагогикалык окуу жайын, Кыргыз мамлекеттик университетин аяктаган. 1942-44-жылдары улуу атамекендик согушка катышкан. Жазуучунун жашоо сүртүмдөрүнөн бир элес. Жунай Мавляновдун чыгармачылыгы 1948-жылы ыр жазуудан башталган. 1960-жылы Жүрөк аттуу алгачкы ырлар жыйнагы, андан кийин Аркыт гүлдөрү, Мөлтүр булак, ыр жана поэмалар жыйнагы жарык көргөн. Бекиш сага эмне болду? Күтүү повесттери, Менин күндөлүгүм, Келе колуңду, Чагылган, Нан, Турмуш, Эне, Мен жана айылдаштарым аңгемелери, Ачык асман, Бийиктик, Жаңы таң романдары бар. Жалгыз бутактуу арча повести телефильм болуп тартылган. Жунай Мавляновдун сыйлыктары. 1-даражадагы атамекендик согуш, Эмгек кызыл туу, Ардак белгиси ордендери жана улуу атамекендик согуштагы каарман эмгеги үчүн даңк медалдары 2-даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Нан аңгемеси. 1-сабак. Мындан 3-4 күн илгери Жаныбек жаңы таамил алма багынын бир четинде чычкан кулагындай бариктерин эртели кеч жүргөн желге жалмалатып турчу жалгыз түп талдын көзүнө карабай 2 түз кадасын кыйган болчу. Кабыгын аарчып таштаганда тез кургаса керек. Кечинде жакшылап чыңдалган 2 кетменди аларга аштап кийгизди да, бүгүн күн али нурлуу жүзүн ааламга көрсөтө элек маалда биринин артынан экинчисин удаа тамдын төбөсүнө ыргытты. Мына, ал 34 жылдан бери өмүр кечирип келаткан жер Жайылма айылы. Алакандын отунда жайгашкандай анын бүт турпаты азыр мунун көз алдында. Бир канаты тетиги Өзбектин бак дарактуу кыштагынан тартып, береги Бозбу тоосунун этегине чейин созулган бул кыштактын айлана тегереги кол бетиндей тегиз. Этектеш
толкундардай желге ыкшала ыргалган буудай массивинин арасынан атылып чыккан торгойлор заматта асман бооруна асыла калат да, канаттарын дирилдете алдан эмелерди күүгө сала безеленет. Үй жанындагы кол арыкта суу шылдырт шылдырт. Кетмен сабына жөлөнгөн Жаныбек кыштагына көз чаптырды. Эки тарабына окшош жаңы үйлөргө толуп келаткан мобиреки түп-түз жол жаңы көчө деп аталат. Анын көз жоосун алып жаткан ушул көчөнүн боюндагы жаңы үйлөр. Баксыз короо жок. Айрым үй ээлери колдоруна бак бычагын кармап, дарактагы бейпайда өскөн шак бутакты торгой кесип жүрсө, дагы бирөөлөр короо ичине эгилген пал-пал пыяз сабиздеринин жөөгүнө суу жылжытуу менен алек. Жаш балдар болсо чүрмөктүү челек алышып, короо ичиндеги жыпар чачкан гүлдөргө жамгыр жаадырып жүрүшөт. Жумушка кеткенге чейин үй тиричилигин бүткөрүп коюуга көнгөн колхозчу калк эрте турушат эмеспи? Бүгүн таң заардан там башында турган Жаныбектин көзүнө биринчи болуп Карабай урунду. Чөп чапкандарга жөнөсө керек. Ал эки жагын аңдабай, сопол куйрук карагерин капталга катуу теминип баратат. Аны карап туруп, Жаныбек эмнегедир бырс этип күлүп алды. Ал азыр суктана тиктеп турган жаңы көчөнүн бир четинде өңчөй жаштардын арасындагы мойсопут кишидей көзгө комсоо көрүнгөн үй ушунуку, Карабай акеники. Аны уруштан 1 жыл мурун тургузган эле. Ал кезде Карабай аке райондогу бакандай чоңдордун бири. Ошондой болсо да, акыры өз кыштагына келерине көзү жеткен белем. Ушул үйдү тургузган болчу. Учурунда кимдер ага суктанбады дейсиң? Бу дүйнөгө устун болуп калбагандан кийин жарым күн болсо да Карабайдыкындай үйдө жашаганга не жетсин? Асты такта, шыбы фанер, туш тарабы терезе. Ичи тышы аппак. Кирген кишинин баары ачылат. Үй болбосо оңкой агал. Колунан иш келбесе да, Карабайдын зайыбынын ырысы бар немекен? Карабайдын ушул үйү бүткөндө апасынын таңдана айткан бул сөзү азыр кулагына дагы угулгансыды. Баардык нерсеге оор салмактуу карап, башканын жакшы нерсесине көз артканды жаман көргөн тармал сакал атасы ошондогу кемпиринин тигинтип шиrekейи чууртканын этибарга албай, өз оюн билдирип гана тим болгон эле. Кемпир, антип суктанганыңы кой бирөөнүн мүлкүнө. Катындыгыңа барат экенсиң да. Башканын жаңы көйнөгүн көрсөңөр да, силердин тукум туталанып кетмей адатыңар бар. Эмне? Карабай алтын сарай куруп койду дейсиңби? Бир үй да. Акча болсо жаңгалда шорпо, дейт өзбек туугандар. Анын сыңары андагы акча болсо, мен мындан 10 эсе артык үй тургузууга акылым жетип турат. Эң кеми кесип турган эле акча. Колхоз ушинтип эле туруп алат дейсиңби, жарды болуп? Бизге да кезек келер. Ошондобу Карабай менен мелдешип көрөбүз. Мына, Кудайга шүгүр.
үч түрпөбүз да биринин артынан бири ишке жарап келатат. Бизге жомоктогудай алтын сарайды ушулар салып берет. Кемпир чыдап күтүштө. Энеси менен атасынын бул сөзүн ошондо угуп турган кенже уулу Жаныбек карып бараткан тигилердин алдында кандай карызы бар экендигин анда биринчи жолу ойлободу беле. Бүбүшене эле дейсиңби? Чакырылбаса деле Карабайдын бул үйүн көрүш үчүн дасторконуна 2 нан болсо да уруп алып, өрлүктөбөгөн катын бул айылда калбаган чыгар. Үйлөрүнө кайтып келгенден кийин алардын өз эрлерине сес көрсөткөндөрүн кое кал. Дасторконду ашкана жакка ыргытып жиберип, сыз да туулуп, сыз да жатып өлөт экенбиз да. Сат уйду. Жетпесе тиги эчкини кошо сат. Карагатык аш ичсек да жарыгыраак үйдө отуруп ичеличи. Тирүүлөй көргө камалбай. Очокот жаксаң, мурдуңан башка жериң жылыбаса. Сандалга отурсаң, бутуң сыйт да мурдуң какшайт. Ушул да турмушпу? Деп болбогон жерден буркан-шаркан түшкөн ичи тар аялдардын күйөөлөрү араң жоошуткандыгы тууралуу Жаныбек көп уккан. Карабайдыкындай үй салыш үчүн оболу Карабай болуу керек. Андай болуш керек дегеним, ошондой райондун бир жак тизгинин өз колуна кармаган чоң болуш керек. Эси жок. Алган айлыгы канча экенин билесиңби? Биздин жарым жыл иштеп тапканыбызды ал бир айда алат имиш. Андан башка чоңдордун элден алган канча экенин ким билсин? Биз эмнебизге там салабыз? Макул, уйду саталы. Ага кошуп эчкини деле пулдайлы. Ошол эле жетип калат дейсиңби? Жыгачына, дубалына жетсин дейли. Уста акысына эмнени беребиз? Көп оолукпа катын. Ар нерсенин өз убактысы бар. Колхозго да доор келер. Азыркыдай жыл маалына иштесең, бирок эмгегиңе алганың тамагыңан артпаса, анан Карабайдыкындай үй салыш тууралуу ойлогонубуз чекилик болор. Төшөккө жараша бут сунганыбыз эле жакшы. Жалгыз уйдан, экечкиден ажыраганда, кышында кар жеп, жайда жамгыр суусун ичип отурабызбы? Деген камбыл эркектер. Койчу. Ошол жылы Карабайдын үйүнүн арзабасы жыл маалына созулду. Согуштун алааматы гана элдин көз артканын тыйып, көңүлүн өлүм менен өмүр маңдай тескей тура калган жака буруп кетти. Мындан 15 жыл мурун айтылган элдин сөздөрүн оюна алып, бүгүн Карабай ошол даңазалуу үйүнөн аттанып чыкканда Жаныбектин бырс күлгөн себеби ошол. Бир кезде ошентип Карабайдын бул үйүнө сугунаткандар азыр анын жанына күлүп өтүшчү болду. Кимди шылдыңдамак эле? Карабайдыбы? Жалгыз гана аны эмес, өздөрүн кошо шылдыңдашып жатпайбы? Тиги Батыш Европаны колуна мылтык кармап, жөө басып чыккан элдин тагдырын коргоочу кыргыз жигиттери да далайларды көрүп кайтпадыбы? Карабайдын үйүн адегенде
шылыңга айландыргандар да ошолор болду. Ушул үйдүн эмнесин абас кылдык экен? Ошондо пайдубалын кара. Жерди ойбой нетпей эле кирпич кое берген тура. Кайран неме. Азыр көрчү. Жайлоонун шүйдүрүмүн аралап мал издеген кишинин чапан этегиндей нымданган. Ичине киргендер болсо ышка карайып эски талдын кабыгындай далдаланып кеткен фанерлерин такыр жуулбагандыктан жерге айланып калган тактайын көрүшөт да. Байкуш Карабай далай жыл чоң болуп жүрдү эле. Шып менен тактайды эч болбосо жыл аралатып майлатып койгонду билген эмес экен да. Зайыбычы, зайыбы. Тактанын үстүндө жатканды билген киши аны жууп тазалаганды эмне үчүн үйрөнүп албады экен? Деп анын өзүн жана үйүн аяп сөз кылышат. Азыр колхоздо тоют бригадасын башкарып жүргөн Карабай акенин теңтуштары көп. Алар жүздөшө калган сайын ага шылкым аралаш азил ташташат. Каке, үйүңү тезирээк оңдобосоң түбүндө каласың. Баягы жылдагыдай жер каарына алып бир силкип койчу болсо, түбүнөн заги кетпеген немең туруштук бере албас. Карабай буурул мурутун кулагын көздөй баш бармак менен сөөмөйдүн арасына чыйрата кармап, андай азилге терикчү эмес. Кайра Шакабага өзү кошулуп: мен бул айылга жаңы типтеги үйдү биринчи болуп тургузгам. Эми элдин эң акырында курайын деп чечтим. Башкармага да менин үйүм тизменин этек жагында боло берсин десем күлдү. Коёндун териси жарым жыл чарыкка чыдаптыр дейт. Дагы бир жылга урабас. Уулум армиядан кайтаар жылы киришем. Дагы бир жылдан кийин анын мөөнөтү бүтмөк. Күлбөгүлө, досторум, менин үйүмө. Силердин ата-энеңердин бир кезде шилекейи чуурта суктандырган ушул үй. Ар нерсе өз учурунда кооз. Убактынын жылышы менен сулуулук да жашы өткөн кишидей көз кумарын кандырбай калат. Көрөм, силердин азыр макталып жаткан үйүңөрдү дагы 15-20 жылдан кийин. Шаарларда газ менен ичи ысыган өзүнчө мончосу бар. Ысык, муздак, суусу чоргосунан үзүлбөй аккан үйлөр пайда болуптур. Газет окуйсуңарбы деги? Мына ошол үйлөр бул айылга келгенде силердин көзүңөргө алтын сарай болуп көрүнгөн мобереки үйүңөр менин бул үйүмдүн кейпин кийип калаары жөнүндө ойлондуңарбы? Дечи теңтуштарынын ичиндеги жаштарына шылдыңдуу карап. Кетменин сабын бооруна такап, бүгүн өзүнүн көз алдында кыймылга келген, кыштагына суктана тиктеп турган Жаныбектин оюн анчага дейре алакты кылган Карабай акенин карааны үзүлө бергенде гана анын үйү тууралуу ою токтоду. Жаныбек 9 жылдан бери ушул колхоздун тамеки бригадасын башкарат. Айылды аралап бригадирлерден бөлөк ким жүрөт? Бирок кыштагынын көркүн бүгүнкүдөй суктанып караган эмес. Жунай Мавляновдун Нан аңгемесинин биринчи сабагы соңуна чыкты. Кийинки бөлүмдөн көрүшкөнчө саламатта болгула.